көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Биздин ушул акыркы сурообуз мына бүгүнкү күндө абдан кызып талкууланып жатат. Кече биздин жаңы шайланган ички иштер министри Руслан Казакбаевдин Москвага барышы, ал жерде деген биздин журналист ага кыргыз тилинде суроо берсе, Россиянын ички иштер министри Лавровго ал нерсе жакпай калып, хозяин үйдүн ээсин сыйлоо менен мамиле жасагыла деген сыяктуу, же болбосо төрдүн ээсин сыйлагыла деген мамиле сыяктуу кылып, бир топ бир аз одоно мамиле жасап койду. Негизи эле ушул революция болгондон бери биздин мамлекетти тышкы өлкөлөр, кошуна өлкөлөр бир аз сыйдан кетип калган сыяктуу. Бир аз эмес эле? Бир топ эле болуп атат. Сыйдан кетип калган мамиле кылып атат. Анткени биз өзүбүз эле кыргызда жакшы сөз бар. Үй албай кошуна ал, кошуна менен абдан ынтымак болуш керек. Анткени биздин ошо жашоо шартыбыз кошунадан көп. Бул жерде бөйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек. Айрым бизде ура патриоттор, мына Лавровду кечирим суратышыбыз керек, ушундай элибизге, аброюбузга шек келтирди. Ал кыргыз элин деп айткан жок да. Ал жеке Руслан Казакбаевге кайрылды. Сен ушул жерде келип туруп менен сүйлөшүм кылып атсаң, жалпы тилибиз орус тилде болсо, мен суранат элем, мында улантпачы мындай практиканы деген маанидә. Бул баягыда тарбия маанидә айтылган. Бул эч кандай мамлекетке же мага шек келтирген жок. Мен аны кабыл албай атам. Чын эле ал Россияга барып туруп, Россияда сүйлөшүп туруп, мамиле талкуулап туруп, анан пресс-конференция болгондо жалпы тили орус тили болот да. Анан эгерде ошол жерде Лавровдун кулагына баягындай переводчик тыгып коюп кыргызча которуп турса, ал андай айтпайт эле да. Анан ойлоп көрсөңүз, үйдүн ээси туруп, анын көзүнчө кыргызча, англисча, татарча сүйлөшүп туруп алса, бир аз мындай кызыктай акыбал болуп калат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде көңүл бурбаш керек. Бул турган иш, бул жеке Русланга мындай сын пикир деп кабыл алыш керек. Жеке. Эгерде ошол заматта эле Руслан Казакбаев которуп койсо, башында эле, анан көп узак сүйлөбөй турса, эчтеке болбойт эле. Лавров бул аябай чоң дипломат, чоң тажрыйбалуу. Муну Россиянын мамилеси деп карабаш керек. Бул жеке Лавровдун, жеке өзүнүн коллега министрин айткан сын пикир деп кабыл алыш керек да. Аны Руслан менин оюмча туура эле кабыл алып, бир аз алаксып кеткен болчу. Бул эч кандай проблема жок. Бирок сиз айткан сурооңузда башка мааниси бар. Чын эле бизде момундай кече эле жакында Россиянын өкүлү келип туруп, Козак келип туруп, отуруп сүйлөшүп, Жээнбеков, Жапаров сүйлөшкөндө бир келгиле ынтымак менен чечкилечи балдар, пожалуйста, сураныч деп, ынтымак менен чечебиз деп жарыялаган болчу. Ал кеткенден кийин эле тескери болуп кетти. Бул бир. Экинчиден, эгерде биздин мамлекетибизде кандай бир мыйзамсыз жолдор болуп атса, эми Россияда деле, Казакстанда деле юристтер бардыр. Алар деле карап турат. Эгерде ушундай кадам болсо, анда бул мамлекеттин келечеги кандай болот экен? Анан биз союзник болгондуктан, бир коомдо болгондуктан алардын тагдыры биз үчүн өтө маанилүү деп алар деле пикирин айтып атат да. Биз толкунданып атабыз, бул эмне болуп атат кыргыздарда? Тезирээк бир укук талаага түшпөйсүңөр деген маанидә оюн айтып атат. Анан эми биз төшүбүздү уруп туруп, биз көз карандысыз эч кимге баш ийбейбиз, каяктагы бир орус казактарга кантип баш ийбиз деген ура менен жүрсөк, анда бул башка жол, башка келечек, жакшылык алып барбайт. Эң жаман нерсе бизде 5,5 миллиондон 1 миллионго чейин биздин жарандарыбыз Кытайда эмес, Америкада эмес, Россияда иштеп атат. Демек эртең биз ушундай терс мамиле кылсак, Россия айла жоктон ушул жигиттерибизди, кыздарыбызды кетиргенге мажбур болот. Анан алар келгенден кийин мен ойлоп атам, анда Текебаевка деле, Жапаровка деле, Масалиевке да, Мадумаровго орун калбайт да. Алар баарын талкалап кетет. Ошондуктан бул нерсени биз мындай өтө кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек да, болбосо чоң коркунуч болот да. Бул революция эмес, монда вакханалия болуп калат да. Мен түшүнүп турам. Азыр эки топтун кызыкчылыгы биригип кетти. Токтотуш керек, андайга барбаш керек. Жокко чыгарыш керек. Мисалы үчүн азыр бир топ юристтер даярданып атат, Конституциялык палатага кайрылуу жасайбыз деп. Ушул кабыл алган мыйзам Конституцияга дал келбейт деп. Эгерде Конституциялык палатанын эрки жетсе, алар туура чечим чыгарыш керек да. Эгер алар деле чуркап барып, садыравам эмне деп сүйлөсө, анда мамлекетибиз туңгуякка андан бетер батып кетет. Кептелип калат,
Маегиңизге чоң рахмат, Исак мырза. Мына бүгүнкү күндө өзүңүз күбө болгондой социалдык тармакта биздин көп коомчулук отурат. Ал жерде сизде болуп калыс оюн айтып, же болбосо жаңы бийликке жагылданып, же болбосо эски бийликке жагылданып аларды мактабастан ортодо эл тарап болуп калыс оюн айткан адамдар абдан аз. Алардын арасында сиз да барсыз. Мындан ары да келип биздин студияга биздин көрүүчүлөр менен чогуу маектешип туруңуз. Дагы бир жолу рахмат сизге. Рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.